кийин эле уже апамдын эски кийимдерин кийесизби кийбейсизби деп сурабай эле тиге берчүмүн. Неме кесип салчумун да. Урушешти эле. Ушу машинка биринчи машинкам. Бул апамдын себине келген машинка болгон экен. Ушу машинкадан үйрөнгөнбүз. Өзү жок болсо да гүлдөрүнү ошо жок кылбай алып калалы деп гүлдөрүнү жылыга айдап да кайрадан уругуну себип турабыз. Марат мырза 20 жылдан бери тигүүчүлүктү аркалап бул өнөрдү таштабай келе жатат. Лейлек районунун тургуну негизинен ар кандай кийим-кечелерди тигип, өзүнүн тажрыйбасын айыл тургундары менен да бөлүшүп келет. Бизде тайтабыз ушинтип машинкаларды оңдоп, машинкандай тигип жүрчү да. Ошонун таасирленгенминби ошо тайтабыздыкка барганда. Ошо машинкада отурса, эркек киши отурса деле болот экен деген ой келгенби. Кичинемдикейде мен 1-класстан эле карындашым бар эле, ошого апамдын эски кийимдерин эле бузуп эле тигип эле ушинтип эптей албасам деле тиге берчүмүн да. Ошо биринчи тиккенде мен карындашыма көйнөк тиккенмин. Биринчиси эле ошо деме жаңа актары бар го, жөн эле чыт эле ак кездемеден жаңа деме пастельный бельёдон эле ошо көйнөк тиккенмин. Ал деле эми кандай болгон өзүмө жакканбы, жаккан эмес билбейбиз. Ошо биринчи ошол болгон да. Кийин эле уже апамдын эски кийимдерин кийесизби кийбейсизби деп сурабай эле тиге берчүмүн. Неме кесип салчумун да. Урушешти эле. Мен муну кийет элем деле ар дайым ошондой неме болчу. Ошо өзүм жалгыз эле деме кылабыз. Анан кээде кышында мындай заказ жок деме болуп калат го. Ошондо бир ай кеберде курс кылып ачып, деме кыздарга, айыл жергесиндеги кыз келиндерге сабак деме кылабыз, уюштурабыз. Жаштар арасында кызыгуу бар, бирок көптөр эле мындай мээнетиге көп эле чыдабайт экен да. Биз ошо окутуп деме үйрөтүп, бизге көбүнчө эле кичине жашы деме өткөн уже мындай үйрөнгүсү келгендер деме кылат. Анан жаштар көп эле деме кылбады. Мындай ошо үйдө отурган көбүнчө эле кимдер келет, үйдө отурган келиндер ошо кичине болсо да өнөр үйрөнүп алалы деп ошолор бир ай курс кылдык. Ошонун окуп эми болушунча колдон келишинче өзүм билген ошо 20 жылдан бери топтогон тажрыйбаларымды эле бөлүштүм да мындай. Азыркы учурда каарманыбыз оор операциядан өткөнүнө карабай коомдук иштерге катышып келе жатат. Сетеп долбооруна катышып, коомдук хабынын активдүү мүчөсү аталган. Билбейм, биз эми азыр жаңы эле үйрөндүм да курак боюнчачы. Мындай мен азыр мындай жеңил эле демелерди, мурда кичине чапандарды тиккенде ошо курактарды мындай сложныйраактарды кичине узор кылып. Эми чапан кандай болсо деле Европанын стили эмес да, өзүбүздүкү. Ошого дагы кичине болсо да кыргыз колоритин кошуш үчүн кичине курактарды кошуп тигип койсоң, ал деме по-любому көрүп берет да. Куракты мен ошо могул проекттин артынан деме кылдым. Проектте көбүнчө эле ошо курак демелерди, жана тафтингдерди үйрөндүк го. Кийим мисалы үчүн жөн эле кара юбка болгондо ал жөн эле мындай базовый болуп калат да. Анан ошо кичинекей эле курак кошулса, ал уже мындай кол өнөрчүлүк, мындай индивидуальный пошивдей көрүнүп калат да. Мындай ага кымбат баалуу буюмдай көрүп берет да кийимгечи. Ошон азыр ал жактан мен сыркоолоо операция болуп калдым да. Ошондон машинкаларды үйгө алып келип, азыр үйдө деле көптөн бери эле иштеп калдым азыр. 3 айбы 4 айдан бери үйдө. Алдыда пландар эми ушуну кеңейтип, өркүндөтүп, мындай чоңураак цехке айландыруу да. Эми баарыбыздык элечи. Мурдага караганда азыр эл эми кичине ток жашап калбады. Мурда көп деле заказ система болчу эмес. Азыр мурда жалаң эле мындай жөн эле үйгө кийчү кийимдерге көп буйртма болуп, алар мындай арзан тигилчүдөн көп деле кызыкчу эмеспиз да. Азыр эми Кудайга шүгүр элдер эми ар бир жакты көрүп келди. Азыр баары эле ошо мындай той көйнөктөргө чейин мындай вечерний көйнөк демелердин баарын уже костюм юбкалар, мисалы үчүн кымбат демелерди Бишкектен жанагыдай онлайн заказ берсе көп эле чак келбей калат да. Анан ошо азыр интернет өрчүгөн заманда ошо интернеттен көрсөтүп, ошол фасондорду бул жерден эле тиктирип алып атышат да. Бул азыр мектеп сезону жакындаганга ошо мектепке көбүнчө мугалимдердин заказдарына, мугалимдерге жилет менен юбкасы да. Ама ол чоң окуучулардын уже мындай формада мектепке. Мурдараак мындай жаңы жылдык мареке күздөргө мындай көбүнчө вечернийларды тикчүбүз да. Ушул машинкада биринчи үйрөнгөнбүз. Бул азыр эми мотор коюп албадык. Мурда мындай демеси менен, ручкасы менен болчу да. Азыр муну башка демеге которуп алганбыз.
Ушул машинка биринчи машинкам, бул апамдын себине келген машинка болгон экен. Ушул машинкадан үйрөнгөнбүз. Колдо эле тигип айландырып эле. Кийин эми моторлор чыгып, уже мотор коюп, муну азыр топчу деме кыла турган кылып койгонбуз да. Чапандарды тиккенде көбүнчө моуну деме кылып койчубуз да. Чапан эмне болсо да кыргыздын кийими да. Ошол эми жөн эле деме болбой, кичине көркүн ачсын деп ушундай мондай же мындай жерине кичине кылып, же мондай желкесине коюп койчубуз да. Марат мырза тигүүчүлүк менен дыйканчылыкты айкалыштырат. Ал чакан багында мөмө жана жер жемиштерди өстүрөт. Ошо жумуш майда жумуш да, неме тигүүчүлүк дагы. Ошондо кээде баштарга эч нерсе келбей калганда ошо огородко чыгып, ошо гүлдөрдү, ошо бактарактарды, бадыраңдарды айдаганбыз, малиналарды, ошо баарыны ошолорду келип карап, отоп, сугарып, ошонун кичине эс алып анан кайра кирип тигебиз. Дыйканчылык хобби, эми основной жумуш тигүүчүлүк. Бул дыйканчылык жөн эле хобби. Огородто бизде баары эле бар, почти баары. Шабдалы, анар, алмурут, вишня, черешня, курма, малина. Ашкабактарды, полный ашкабак, бадыраң баарыны айдап коек. Гүлдөр ошо апамдан калган гүлдөр, апам раматолог болуп кеткен, ошонун гүлдөрүнү сактап калып эле, апам жок болсо да гүлдөр өсүп турсун деп отуруп эле, ошо гүлдөрүнү кайра жылыга айдап отуруп эле, ошо жылаң ошо гүлдөрү калды да. Өзү жок болсо да гүлдөрүнү ошо жок кылбай алып калалы деп гүлдөрүнү жылыга айдап да кайрадан уругуну себип турабыз. Ошон үчүн гүлгө ошол себептен кызыгып калды окшойт.